Элечек негизинен баш кийимдин эң татаал түрүнө кирет экен. Элечек ар бир региондо ар кандай болуп оролот. 1945-жылдагы согуштан кийин элечек айымдарда көп колдонулбай, тагыраак айтканда кийилбей калган. Ал эми акыркы учурларда дизайнер Айжан Акылбекова дал ушул элечекти кайрадан коомчулукка сиңирүүнү максат кылып, ар кандай долбоорлорду элге сунуштап келет. Мына дал жакында эле элечек жумалыгы 2018 долбоору дагы өттү. Дал ушул долбоорго катышып, жеңүүчү аталган жана активдүү катышкан айымдар менен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген конокторду дагы студиябызга чакыралы, дагы маекти уланталы. Ал үчүн элечек жумалыгы 2018 долбоорунун 1-орунун алган Айжамал Каразак кызы, 2-орунду алган Айчүрөк Борукеева, ошондой эле 3-орунду алган Гүлмира Дүйшөнбиева жана активдүү катышкан Сейил Адылканова, Саадат Сыдыковалар бүгүн келиңиз, мүмкүн болсо микрофонду колго алсаңыз. Бүгүн биз элечек жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Мына элечек жумалыгы деп мына өттү, бир аз да болсо убакыт өттү. Анан бир жума кийип жүрдүңүздөр. Анан мен азыр айткым келип атат да, мына бир жума бою тынбай кийип жүрдүңүздөр, коомчулукта ар кандай жерде жүрдүңүздөр. Анан бүгүн эфир кийип келип атасыздар. Бирок элечек жумалыгы бүткөндөн кийинки кандай болду? Улантып кийип атасыздарбы? Биринчисинен баштайлычы. Чечелекмин. Чечелек. Анан азыр эми күз айы, кыргызда аштой күнүгө эле ушул жактарда күнүгө эле элечек менен кийип жүрөм. Себеби ушул элечек жумалыгынын өзүнүн максаты ушул болчу да, баягы элечекти даңазалоо. Анан ошол проектке катышып, даңазалайм деп баягы өзүмдүн каалоом менен, дитим менен кирип алгандан кийин бүткөндөн кийин чечип койгондо туура эмес көрдүм. Анан кийип жүрөм. Көчө тойдо болдум, Мурда күнү шериниде болдум. Андан мурун 40ка бардым, ошентип эме. Гөнүңүз адатка айландыбы? Гөнүңүз? Айланды. Элечеги жок чыксам, кандайдыр бир битекем жетишпегендей, мындай элдин баары карагандай уят сыяктуу болуп кетти. Келиңиз, бизде Айжамал 1-орунду алган. Бүгүнкү долбоордун талабы кандай болгон? Долбоордун талабы ушул элечекти кийип жүрүү болчу. Сөзсүз түрдө узун көйнөктөр менен кийилген, ушу менен кийгенге болбойт, такыр тыюу салынган. Анан активдүү болуш керек. Активдүү болуш керек да. Анан ошол элечекти мындай өзүңдүн жашооңо киргизе алганга адамдарга ошону далилдеп берүү болчу да. Анан эксперименталдык түрдө деп Айжан эже да көп айтат да, бул мен өзүмдүн стилимди таңуулагым келген жок, ошондуктан биз көйнөктү эле берип коймокпуз депчи, элечек менен кошо ушул көйнөк менен ушул элечекти кийип жүргүлө деп деле айтып койсок болмок дейт да. Бирок долбоордун максаты бул ар бир айым элечек менен өзү каалагандай өзүнүн гардеробунда күнүмдүк элечек ушунда кийип жүргөн кийим менен кийсе болот экенин далилдөө болчу да. Жакшы. Анан мына 2-жылы катышып атпайсызбы сиз? Анан ушул 1-орунга кандай эмгек менен жеттиңиз? Негизи мен өзүм да 1-орунду алдым деп айткым келбейт да. Негизи ушул элечекке катышкандан бери эле активдүү социалдык тармактарында активдүү катышып аттым. Күндө өзүмдүн ойлорумду, активдүүлүктү кантип көргөзө алдыңыз? Негизи активдүүлүгүм бир аз мындан да активдүү болсом болмок да. Анткени чындыгында баягы эми биз адамдар менен баарлашып көнүп калганбыз дегенде эшикке чыгып интервьюну күнүгө 15тен көп алсам болмок да. Бирок жумушка байланыштуу бир аз үлгүрбөй калдым. Бирок ошого карабастан мен ойлойм, активдүүлүгүм үчүн эмес, көпчүлүк учурда ушул мындай туура мындай кийим айкалыштырганым үчүн эле алып кеттим го деп ойлойм да. Өзүмдүн активдүүлөрдүн арасына көп кошпойм да, өзүмдөн сурасачы эгер. Жакшы. Жалпы канча айым катышты? Анын ичинен региондордон дагы катышса керек, менимче. Ооба. Жалпы 40ка жакын айым катышты. Алардын ичинен 4-өсү былтыркы элечек жумалыгынан алынган аялдар, 2 жолу катышып атканда. Жалпы 40 аял катышты. Ош облусунан, Нарындан, Ысык көлдөн катышып аткандар болду. Анан жалпы эсеп менен 40 аял ушул жалпы Кыргызстан боюнча жүрдү. Анткени элечек жумалыгында бир эле Бишкекте эмес, көпчүлүк айымдар менин билишимче региондорго да чыгып конокко барып келип атышты. Андыктан мен айтар элем, элечек жумалыгы бир эле Бишкекте эмес, жалпы Кыргызстанда болду. Сиз 2-орунду алгансыз, Келиңиз, эми 2-орунду алганыңыз менен куттуктайлы дагы. Катышканыңызга канча жыл болду? Жана сиздеги болгон сезимдер, элечеги жок жана элечек кийгенден кийин. Мен быйыл 2-жолу катыштым. 2-жолу дагы өзүбүз суранып катыштык. Хани, Айжамал, мен да бир Жумагүл деген эжебиз бар. Мисалы үчүн Жумагүл деген эжебиз ошол былтыр үйү өрттөнүп кеткен экен. Элечеги менен гана Куран гана калыптыр үйүндө.
эч нерсеге карабай ошо элечегин кийип алып туруп быйыл экинчи сапар биз менен чогуу катышты. Ошол эжебиз ушинтип айтканда ушунчалык бир жүрөгүм калыбынан чыгып кете жаздады. Биз кийишибиз керек эле. Мен мисалы үчүн былтыр катышкандан кийин эле 1 жыл бою кийип жүрдүм. Бардык мааракелерде, бара турган жерлерде, керек болсо балдарымды ойноткон аянтчадан бери кийип жүрдүм. Себеби мен ошол кийем деп элечекти колума алып башыма салган элем. Ошондон бери кийип жүрдүм. Биринчи, экинчи орундарга кандай байгелер болду? Экинчи орун деп мен орун орун үчүн башынан эле биз орун үчүн эч качан ат салышкан эмеспиз. Биздин байгебиз, биздин утушубуз, биздин кутубуз ушул башыбыздагы ак элечек эле. Былтыр ошол элечекке жеткенибизге сүйүнүп, ушунчалык бир чоң бир таберик белекти алгансып, кутту кармагансып башыбызга бекем салып алып чечпей, Айжанга 1000 жолу рахматты айтып туруп, ошо элечегибизди кийип, коюп ошо 1 жыл бою басып жүрдүк. Анан быйыл дагы биз колдоо иретинде катышканбыз. Бизден башка дагы эже сиңдилерибиз катышса экен, биз буларга дем күч берсек экенбиз деп катышканбыз. Баары бир экинчи орун деген сыйлык берилди да. Айжан бул жерде өтө адилеттүүлүк кылыптыр. Баш байгеге 50 000 сом, анан 30 000 сом сайган экен, 15 000 сом сайган экен. Мен деги эле бул байгени оюма алган жокмун. Ишенесизби? Ошол бир күн калганда бир жерде олтурсам бирөө сурап калды. Байгени уттуңузбу деп. Ошондо мага ушунчалык катуу тийди. Менин байгем башымдагы ак элечегим эле. Энелеримден калган белек Аллахтын кыргыз аялзатына берген ушул бир чоң даражалуу бир таберик эле да. Андыктан бул байгени эч качан ойго алган жокпуз. Айжан кызыбыз болсо адилеттүүлүк кылып туруп ошол байгелерди тептең экиге бөлгөн экен. 50 000 да 2-ге бөлгөн экен, 30 000 да 2-ге бөлгөн экен. Ар бир орунга 2ден, ошентип бөлгөн экен дагы 15 000 да керек болсо баардыгына бөлүп, анан эч бир айым сыйлыксыз калган жок. Баардыгы ар бир номинациянын ээси болушту. Кимдир бирөө стилдүү айым болду, кимдир бирөө ажарлуу айым болду. Анан баардыгы активдүүлүк үчүн ыраазычылык каттары менен сыйланышты. Жакшы. Сиз үчүн катышуунун негизги баягы максаты эмне болду? Катышкандагы негизги мындай сиздеги болгон сезимдер, өзгөчөлүктөр, биринчи катышпасаңыздар толкундансаңыздар керек. Я участвую первый раз в данном проекте, и для меня было действительно большой честью участвовать. Из стольких заявившихся и выбрали именно меня. Для меня большая честь. И когда я носила элечек, я чувствовала себя очень счастливой, достойной и великолепной. Энергия самого элечека придавала силы. Какой-то у него есть божественная энергия есть этого элечека. И настолько привлекательный для меня был, да, и когда я его одевала, чувствовала прям трепет. У меня в тот момент, когда я вот саму элечек одевала, у меня прям дыхание замирало. Вот сейчас я о нем говорю, у меня тоже вот действительно для меня это большой честью Кандай было. болот, коомчулук кандай кабыл алат деп бир аз ойлондуңузбу? Нет, я об этом как-то не думала, не переживала. Я больше думала об элечек почему-то. Вот для меня важно было вот прикоснуться к истории, к традициям нашим. И целью этого проекта было ввести в каждодневный гардероб элечек женщины. Ну, вот как у наших участников, они все были очень красивы, неотразимы, великолепны. У них они сочетали одежду хорошо, но в отличие от них у меня почему-то в гардеробе национальных вещей, расшитых традиционными украшениями, узорами, оказалось намного меньше. После 3 дней у меня просто закончился. И я постаралась его применить, каждодневный городской образ. И я думаю, у меня неплохо получилось, и было великолепно. Жоопкерчилик ушунун аягына чыга аламбы деп мындай кооптонуу болдубу, жок чыга албай каламбы деген ойлор болдубу, же алдын ала өзүңүздү даярдап, же болбосо ушундай бир атайын балким тарыхын окуп, же болбосо ошол эле уюштуруучуларга барып бир аз сабак алып өзүңүздү даярдадыңызбы? Буга чейин мен өзүмдү даярдаган эмесмин. Элечек боюнча да көп маалыматым жок болчу. Мен ушул студияга келгенде анан кийин билдим элечектин канчалык деңгээлде бир жоопкерчилиги бар экенин.
анан ошондо уже чечим чыгардым мен баягы күнүмдүк жашоого элечекти өткөрө алам деп. Баягы элечектин бир чоң бир жоопкерчилигин биле алдым да. Коомчулук кандай кабыл алып атат? Коомчулук аябай жакшы кабыл алып атты. Кээ бирлер болот, баягы бул деген улуттук кийим, өйдө коюшубуз керек, сакташыбыз керек деп кээ бирлер эле айтып атты да. А көпчүлүк учурда баары тең аябай жакшы кабыл алып атты. Жашсыңар, силер ушуну көтөрүп чыгып атасыңар, силерге ыраазыбыз деп көптөр айтышып атты. Элечекти Айжан Белекке берди. Бул элечек өзү эле 5-6 миң сом турат. Былтыр баардык аял затына Белекке берген. Кайра ошол элечек жумалыгы жыйынтыкталгандан кийин башыбызга кийгизип жөнөткөн, ошол боюнча кийип жүргөн боюнча эле бизге ошол чоң белек болгон. Быйыл дагы ошентип жөнөттү. Анан ошон үчүн 36сы баардыгы кийди, баардыгы Оштон келгендер да кийди, балыкчыдан, Токмоктон келгендер баардыгы кийип кеткен. Биздин чоң байгебиз ошол болду. Ал жанагы байге болсо жөн гана колдоо, бул жардам гардеробуңарга деген мотивация десек болот экен. Келин Сежекеси, мурдагы кездеги тарых барактарына кайрыла турган болсок, элечек дейт 5 метрден 30 метрге чейин жеткен экен да, оролгонучу. Анан ошол кездеги апалардын элечеги дейт 25 метрлик элечек 5 килограммды түзгөн экен да. Башыңыздагы элечек канча килограмм? Жеңил эле. Тараза таткан жокмун, бирок жеңил эле. Бул жолу менен 1,5 килограмм болсо деге. Эми ал илгери ошондой кийсе керек. Себеби ал кезде элдер кыргыз эли көчмөн болгондо, көчүп жүрүп жанагы жолду көчүп баратып сапар баратканда же бирөө каза болсо кепин болгон, бала төрөлсө ага ороочулугу болгон. Эми азыр кыргыз көчмөн эмес, мындай жөн ачык жашагандан кийин андай зарылчылык жок. Анан ошол күнүгө кийип жүрүш керек, унаага түшүш керек, жеке унаага болсо дагы троллейбус. Айттыбы Айжан эже канча метрлик кылып орогонун? Биздики бир 10 метрдин ичинде. 10 метр. Келин Сайжамал, элечек дейт, мурдагы кезде карай турган болсок, адамдын боюн түз алып жүрүүгө өтө чоң салымын кошкон дейт да. Ал эми ал кездеги элечектер баягы чындыгында менде да бар элечек. Меники өтө калың оролгон десем болот. Чындыгында мынтип башыңды ылдый кыла албайсың же артка кетире албайсың да. Анан азыркы сиздердики заманбап кылып баягы коомчулукка ылайыкташылып оролгондо атпайбы? Бирок ошентсе дагы ушул элечек адамдын боюн төз кармап жүрүүгө өзгөчө бир чоң салым кошот дегенге ынандыңызбы? Канчалык деңгээлде? Ооба. Негизи элечек бүт мындай өзгөртөт экен да адамды. Мисалы элечек жоктоп батыраак басасың, бурулганда дагы мындай шак-шак бурулуп дегендей. Элечек менен сиз жана мындай жай кыймылдарың жай болуп калат экен, басканың да жайыраак болот да. Анткени мындай чуркап баса албайсың. Бул элечек башыңан түшүп кетет деген сыяктуу кооптонуу менен өзүңдү аябай мындай жай кармап, жай басып, анан эек таккыч беле Айшүрөк эже. Эек таккыч дагы адамды мындай чоң-чоң катуу үнүңдү чыгарып сүйлөгөнгө мындай кичине тоскоолдук берет экен да. Ошол себептен оозуңду да чоң-чоң ачып сүйлөй албайт экенсиң да. Мындайча айтканда сүйлөгөнүңдү дагы контролдоп турат экен, баскан турганыңды да контролдоп турат экен да элечекчи. Анан элечек менен өзүңдү кандайдыр бир мындай айым катары сезет экенсиң да, чыныгы айым катары. Бирөө чакырса мындай башыңды бура албайсың да, анан тулку боюң менен бурулуп карап дегендей, анан отуруп турганда башың жерге сала албайсың. Ар дайым да башың өйдө бийик көтөрүлүп турат экен. Ошол жагынан элечек мен ойлойм бир чоң бир сабак болгон экен. Мен азыр элестетип көрсөм, энелерибиз кандай энелер болгон болчу экен деп ойлоп коет экенсиң. Ушул элечекти башынан түшүрбөй жана сиз айткандай 5 килограммдой элечекти башында көтөрүп жүргөн, мен ойлойм бул эң мыкты айымдар болсо керек. 5 килограммдык элечек, андан сырткары чачуштук деген бар, күмүштө. Негизи ушул элечек боюнча айтсам, мисалы Айжан эже бир гана бизге долбоордо эксперименталдык деп бекер айтылган жок. Элечекке дагы эксперимент жасап аткандай сезилди мага, менин өзүм пикирим. Анткени былтыркы элечектер бир аз калыңыраак, анан оорураак болчу да. Мисалы мен былтыркы элечек, бул былтыркы жумалыктан калган. Анан меники 12 метр, салмагы 14 метр, салмагы 2,5 килограммдай деп айтышкан да. Быйылкы элечектер мен байкашымча жеңилирээк жасалыптыр. Анан оролгондагы мындай бир аз ар кандай оролуптур да, ар кандай стилде. Түрлөнүп, былтыр андай түрдөгөн эмес, бир баарыбыздыкы окшош болчу да. Баары биринчи башталгандык. Жыл сайын багы өнүгүп барат экен да. Жумалыктын жакшы бир жери, биз жумалык бүткөндөн кийин баарыбыз чогулуп, Айжан эже менен ошо 40 аял баары бир жерге чогулуп, анан ар ким өзүнүн ойлору менен бөлүшөт да, кандай кыйынчылыктар болду, кайсыл жагын өзгөртүүлөрдү киргизсе болот деп. Анан биз ошол биринчи жумалыкта көпчүлүк айткан, бир аз оорураак болот экен деген сыяктуу пикирлерин айтышкан. Анан ошону эске алып, Айжан эже быйылкы элечектерди жеңилдетип, мындан да жеңилирээк кылып коюптур да. Мына ошонусун байкадым.
Элечек бул гигиеналык жактан өтө чоң роль ойногон экен да. Ошол учурда дейт күзгү жок болгондугуна байланыштуу элечекте ал тургай сууну каранып алып өздөрүн сууга дагы мынтип орушкан экен да, сууну да күзгү кылышкан экен. Бирок гигиеналык жактан чоң роль ойногон дейт. Эмнесин байкадыңыз ушул жагынан? Элечекти кийип жүргөн жумада мен байкадым, эмнегедир өзүм кандайдыр бир нур чачып аттым да, мындай жүрөгүмөнбү бир ички дүйнөм абдан тазаланып, абдан мындай нурданып турган. Ошону байкадым. Анан мен общественный транспортто да жүргөнмүн, көчөлөрдө да басып жүрдүм, базарга да барганмын. Ошондо мындай эле кишилер өз ою менен, өз оокаты менен жүргөн кишилер мындай кабагын бүркөп жүрүшөт. Мени көргөндө кандайдыр бир күлүп, мындай эмнегедир мындай жылмайып жүрүштү да. Анан кийин ошо мен өтүп кеткенде ошо жылмайып бойдон токтоп эле калышты. Кээ-биркилер мындай чуркап келип, эжеке кандай, эмне, сиз каяктан келатасыз, эмне съемкадан келатасызбы дейт. Эмне сиз съемка деп ойлойсуз десем, элечек кийген айымдар негизи артисттер же актрисалар болот да деп атпайбы? Ооба. Азыр ошондой сиңип калганда коомчулуккачы бул улуттук кийимди бир артисттер гана кийиш керек деген нерсечи. Анан мен айтып атпаймынбы? Менде ошол малда пакеттер болчу. Анан эмнегедир мен эртең менен кийип атып анан ойлодум. Мен базарга баратам, эмне мен шиштакка кийишим керек? Эмне мен туфли кийишим керек? Элечектин жумалыктын максаты бул күнүмдүк жашоого киргизген да деп анан кроссовкамды кийип алдым. Эмнегедир да кийип көрөйүнчү кандай болот экен деп кийдим. Анан ошол эле бойдон мындай жай басып, жакшынакай басып кеттим. Анан кийин пакеттерим болду, кроссовкам болду. Анан айтып атпаймынбы? Сиз кандай ойлойсуз? Могул кебете менен мен съемкага бара аламбы? Десем, тигилер, эже, сиз эмне жөнөкөй эле адамсызбы дейт. Ооба. Десем, жөн эле кийип жүрөсүзбү дейт. Ооба, артист эмеспи дейт. Жок. Десем, ошондо тим эле, бизге деле кийсе болот экен да деп көп айымдар ошол суроо беришти да. Суктануу менен карашты. Суктануу. Анан конечно болот. Десем, анан кийин, каяктан алат деп замат деле сурай баштады. Элечекти дейт мурдагы кезде баягы турмушка жаңы чыккандан кийин анан кийип башташкан экен да. Ага чейин баягы ар бир кыздын өзүнүн жаш курагына жараша баш кийимдерди кийгизип, акыркысында шөкөлө кийгизип турмушка узатып, андан кийин келиндин жаңы келген келинге жараша ак элечек кийгизип, ак элечегиң баштан түшпөсүн деген тилектерди айтышкан экен. Анан бул долбоорго жалаң турмушка чыккандар катыштыбы? Элечекти же турмушка чыга электерди эле кийиштиби? Бул долбоордо баардыгы негизи талап коюлган, турмушка чыккандар катыша алат, үй бүлөлүү адамдар катыша алат деп. Бойдоктор болду, эми 1-2 болушту бойдоктор өздөрүнүн суранычы боюнча. Негизгиси ошо үй бүлөлүү адамдар катышты да. Элечек жумалыгы 2018 долбоорун уюштурган дизайнер Айжан Акылбекованын студиясы аркылуу даярдалган чакан видео бар, азыр ошону көрөлү. Андан кийин маекти улантабыз. Азыр бул карындашыбыз айтып атат,
тарбиялдаманы көп экен деп, өзгөчө маган жакканы үн чыгарып сүйлөй албай кала дегенди эркекке көбүрөөк жагат да. Бул жакшы экен, аябай бардыгына кийгизиш керек экен. Анан кийин дагы бир маселеси бар. Билесиздерби, мурда айтышкер акындар бизде аз эле, бир 4-5 эле да. Анан конкурс жарыялап, жанагы акча байге койгондон кийин аябай көбөйдү. Бардыгы өркөндөтө баштады да, ичиндеги таланттарын чыгара баштады. Эгерде на самом деле чыныгы эле мына конкурс кылып элдин бул айымдар ушундай элечек кийген айымдарды көбөйтө турган болсо, жалпы кыргыз эжекелер кээрип эле дейм да. 2009-жылы мен шаарда, Бишкек шаарында начальник автобаза болуп турганда, бир структуранын шаардагы бир аял бар эле, орус аял. Мындай мамилебиз бар эле, аралашып сүйлөшүп, эки структуранын чоң болгондон кийин сүйлөшүп жүрчүбүз, орус аял эле, орус улутундагы. Ошогон бир майрамда мен элечек апарып бергем да, үстүндөгү чекмени менен. Ошону мен былтыр көрдүм шаардан, жолугуп калдым. Анан таныйсызбы десем, тааныйм мен сизди дейт. Азыр Ленинградда турат экен, Санкт-Петербургда турат экен. Ошо элечегин так эле Санкт-Петербургда турат. Мен кей кездерде үйгө конок келгенде кийем дейм, көчөгө кийип чыга албайт коёмун, Петербургда. Бирок шаарга үйдө коноктор келгенде кийип дейт, мактанам дейт, түшкөн сүрөттөрү да бар экен. Ушул сыяктуу аябай тарбиялык мааны жакшы экен. Анан жаңы бул карындашыбыз айтты, маган мен байге жөнүндө ойлаган жокмун деп. Бул аябай адамдын чын дилинен чыккан, кыргыз аялынын нукура ичинен чыккан сөзү да. Эркектер дагы аяр мамиле жасайт экен элечек кийгендерге. Мындай барып урунбайт экен да. Таанышайлыкчы, бирдеңе аркы берки деген сөз айта албайт экен. Аяр мамиле кылып, ошол убакта биздин кыргыз айымдарынын кадыр баркы элечектен баштап өсөт да. Ушундай болот да. Элечек өсүрөт экен да. Мен сиздерди баарыңызды куттуктаймын. Сиздерге самый главный биринчи байге, бул Алладан келген байге баштарыңызды жаап, айбирлеріңізді жаап, жаңағы бул карындашым айтканда азыраак сүйлөп, уялып, анан жакшынакай мындай этият басып калганы бул аябай мени кубантат. Сизге рахмат. Бул баягы мен ушул бир таң калган жерим бар да, ошо 2009-жылы ошо ажылык сапарга барганда биз менен элечек салган бир апа барган. Сүрөткө түшүп ошол кишиге биз мындай охрана болуп жүрдүк да. Баягы тааныбаса, тили билбесе деле сүрөткө түшүп атты да. Силер кандай адамсыздар, кандай элсиңер депчи. Демек, биз силер менен сыймыктанабыз. Анан бул кийип жүрүш деле оңой эмес. Ар кандай жерде. Анан биздин баягы ошол жаштарыбыз, мына асыл муун, алтын муун, жаңы муун кыздарыбыз келатат. Ошол кыз келиндер келатат, силерди көрүп түзөлөт да. Мен маршрутка автобустардан жүрүп байкадым, эмнегедир элечек кийген айымдарды башкача кабыл алат экен. Мен киргенде менден улуу эле киши, бир 60-тарда аксакалчын эле киши. Мен киргенде эле тура калып атпайбы? Жок, отура бериңиз десем, отуруңуз деп. Ошондо байкадым да, эмнегедир элечектин бир башка бир сүрү бар деп. Рахмат мырзаларыбызга да абдан жакшы пикирлерин айтып өтүштү. Элечекти башыңа салганда эң биринчи өзүңдү аял катары сезесиң. Өзүңдүн түпкү максатыңды, маңызыңды билесиң. Аялдык даражаңды сезесиң. Өзүңдүн баягы өзүңө болгон урмат пайда болот. Мисалы үчүн менин жолдошум мага күнүгө аялым деп кайрылат, эч качан атыман кайрылбайт. Бул нерсе мени күнүгө баягы өзүмдү аял заты катары сезгенге, мен бирөөнүн аялы экенмин, мен аял экенмин да деп мени ушул мээге сайгандай өзүмдү бир сезимдеримди чакырып турат эле да. Аярлап. Бул элечекти кийгенден кийин мен ого бетер өзүмдүн аял катары, эне катары даражамдын бийик экендигин сездим. Өзүмө ушунчалык урматым артты. Биздин коомчулуктагы бул нерсеге абдан суусап калган экен. Ушундай бир энени көргүсү келип, колунун учун дагы тийгизгиси, жаман сөздүн бирөөсүн дагы айткысы келбеген бир аял затын көргүсү келип калыптыр. Аталарыбыз айланчыктап мынтип алыстан өтүшөт. Акырын келишип, кызым, элечегиң чечпей жүрө, абдан сонун жарашат экен деп. Жолдон өтүп барсаң, жаш балдар дагы эң биринчи оозуна мынтип бурулат дагы, амансызбы, жакшысызбы деген сөз келет экен да. Анан кийин келип туруп анан селт этип бир карап бирөөсү, апама окшоштуруп кеттим сизди деп
ушундай бир башкача бир сезимдерди өзгөчө чакырды сөздөр бул айтып жерде. атпайбы? Элечек дейт, бул атайын ошол кыргыздын региондорунда өзүнчө бир түрлөргө бөлүнгөн экен да. Себеби бул жерде баягы каза элечек дейт, шуру тартма элечек дейт, ошол эле жесир элечек дейт, токол элечек дейт, же болбосо ар бир ошол жашаган жерине жараша дагы өзүнчө түргө бөлүнөт экен да. Анан быйыл дагы ошол мына региондордон катышып атат деп атасыздар. Ошол 7 дубанды эске алып оролдубу элечек, же баардыгын эле баягы заманбап дизайнын негизинде эле орой бериштиби? Кандай болду түрлөрү? Жок, ошо анча мынча эске алыныптыр. Менин билишимче, өзүм иликтеп көргөнүмчө, мына менин башымдагы элечек бул ошо көл орунунда оролуш элечек. Көлдүктөр билесиз да, баягы буг эненин балдары деп, мүйүз эненин балдары деп айткан да баардыгдан өздөрүн. Ошо мынакей могул жагынан мүйүз чыгарып, бул жагында экенби? Мүйүз чыгарып ошентип оролчу экен. Ошо мынакей могул менин башымдагы ошо мүйүздүү эненин балдарынын ушундан эле билчү экен да, ким бул кайсы региондо жашайт деп, кимдин баласы. Элечегинен эле билишкен. Элечегинен эле. Анан бул мисалы үчүн жесир элечек. Жесир аялдын эки кармак үчүн бир жагын бошотуп койчу экен. Шур татма элечек. Шур татмай, ал жашыраак келиндер, жаш келиндер. Каза элечекчи? Ал уже баягы мындай уже жашка жетип, акылдуу, бир орунду башкарган, чечилбей аткан маселени чечкен, ушундай бир барып жанан келишкен уже чоң эне болгондо, эгерде ошондой чоң эне каза элечекти кийип отурган болсо бир төрдө бир байбиче, сөзсүз значит бул ушунун улуусу экен, ушунун сулуусу экен, ушундан барып кеңешин ушул чеччү маселени ушул чечет экен, кайрылсак ушуга кайрылыш керек экен деген мааниде болгондо. Мен биринчи күн элечекке оймо картан жолуктук го, ошондо барганда Айжан эже айтты да, элечектердин баарына кыргактарыңар чечип койгула депчи, эгер могу кыргак деп коет. Чекесе. Айжан эжеге мен аябай суранып жаздым да, Айжан эже мен кыргагым аябай сонун жарашат, элдин баары ошого кызыга берет, мен тагынып алайынчы десем, Айжан эже айтты да, кыргакка өтө аяр мамиле жасаш керек, ошол кыргактагы кандайдыр бир маанини берген депчи. Анан менин кыргагым эмне маанини берет деп мен чындыгында билбейт болчу экенмин, өзүмө жагып эле тагып алгам да, муну деле ошол Айжан эже өзү белекке берген болчу. Анан айтып калды, кызыл кыргак бул баягы кайненелери келиндерине тагышчу экен, жаңы турмушка чыкканда ошол сен биздин үй бүлөгө келдиң, биз сени кабыл алдык, сен мага кызым болуп калдың деп ошол кызыл кыргак берген экен. Анан ал 2-3 балалуу болуп аябай жаккан, аябай жакын көрүп калгандан кийин кызымдай сени кабыл алдым дегенден кийин анан ошол кыргакты күмүштөр менен шөкөттөп берген экен. Анан мен күлүп калдым да, кайненем жанымда болчу, анан мен ушундай экен, кыргагым чечтип атат десем, чечпей эле кой деди да. Анан тамашалап калдым, күмүш менен качан кооздойбуз депчи, ошол сыяктуу кыргактагы бизде эгер байкасаңыздар жумалыкта баары ак элечек менен жүрдү, анткени Айжан эже айтты да, кыргак такканда өтө кылдаттык мамиле керек. Баардык нерсенин оң жана терс жагы болот, кыйынчылыгы болбой койбосо керек. Кыйынчылыгы мен үчүн билинген жок, бирок коомдук транспорттарда жүргөнгө аракет кылдым. Көбүнчө мен үчүн кыйынчылыгы кээ бирлер эле болот да, бул элечек деген улуу сакташ керек деген эле сөздөр болот да, мындай 3-4 эле айтат. Ар кайсы жерде эле кий бербегиле деген сөздөр болгон ошол улуулар, кичүүлөр айтып атат да, көбүнчө жаш кыздар да, мындай көздөрүн кыйыктар менен карап коюп, мындай аял заттын табиятында бар го, атаандашмай дегендерчи. Ошолор эле болот да, андан башка мындай кыйынчылыкты сезе албайм. Жөн эле баркын кетире бербегиле деген сыяктуу сөздөр болот. Мындай өзү менен, мен менен өзүн айырмалап салыштырып коюшат экен да. Кыздар, мен курактуу кыздарчы, мындай карап, көздүн кыйыктар менен карап, мындай кээ бирлер жактырбагансып мындай салыштырып ошондой кылышат да. Негизгиси кыйынчылык билинген жок. Эми баягы кызыктуу окуялар болбой койбосо керек. Кызыктуу окуялар менде маршруткада болду. Түшсөм чоң эле байке орун бере калып атат. Жок байке отуруңуз десем, кел отур, сен отурганга татыктуусуң деп атат да. Жок отуруңуз десем, бир байке жаңы эле нан алып келатыптыр да, эмеденчи. Ысык нан экен да. Анан эмне кыларын билбей, келиңиз нан жеңизчи деп атпай, нанын берип атпайбы мага. Жок, жөн эле кызым. Хотя оозсиңизчи менин наныма дейт. Ошол эсимде калды. Андан башка да толтура кызыктуулар болду, бирок ошол эсимде калыптыр да, мен болбой атып нанын берип атат да мага. Биз эркек кишилердин биздин 5-март деген калпак күнүбүз бар. Ал эми аял кишилердин ак элечек деген күнү барбы? Негизи андай ой жүгүртпеш керек, анда уже бул феминизмге жатып калат да. Ак калпак күнүнө менин оюмча бүт эле бизде катышкан ак элечек кийген айымдар ошого
кошулуп калпак күнү десе калпак күнүнө кийип коюп атышпайбы ошол дагы анан кийин биз ак элечек күнү мындай кошулуп кийебиз өткөрүп мындай ар бир күнү кийип адат кылып андай күн болбош керек дейсизби? элечек бир күн менен чектелип калбаш керек. Себеби турмушка чыктыңбы, зайыптыктын белгиси, аялдыктын белгиси бул элечек менен белгиленет. Илгери 15 жаштан турмушка чыкса, ошондо дал ошол эле учурда баягы такыянын, кеп такыянын үстүнө, кыздар кийишкен да кеп такыяны, ошонун үстүнө анан кийин ак элечегин кийгизип туруп турмушка узаткан. Болгондо дагы кызды алып кетип жаткан кайын журту өздөрүнүн даражасын көрсөтүп, ошол элечекти шөкөттөп келип туруп жанагындай кийгизип туруп анан кийин ушунчалык бир сыймыктануу менен алып кетишкен да. Ал кайын журттун даражасы болот керек болсо. Ошондуктан ак элечекти дайыма кийип жүрүшүбүз керек. Бул энеликтин символу, аялдыктын символу. Жайында абдан ысык болушат да, 40 градуска чейин күн ысыйт. Ошондо азыркы кыздар болсо тизеден өйдө шорт кийип жүрүшөт да. А сиздер чечпейм дедиңиздер, көчөдө ушинтип бара жатсаңыздар, кыздар ушундай тизеден өйдө шорт кийип алган кыздар айтып атат. Айтып жатса, эми бул күн ысыкта эмнеге бул элечек кийип алышты, эмнеге булар ысыбайт десе, сиздер кандай акыбалда каласыздар? Ушул элечек жумалыгы учурунда ушу как раз ушундай айта алам, ушундай берди да. Почти что жылдын 4 мезгилиндей болду да аба ырайы. Күн ысык да болду, кар да жаап берди ошол күндөрү. Анан нитеси кайра эрип, ала шалбырт болуп, жаз да болду, күз да болду, ушундай болду да. Анан суукта биз эми чынында üşүгөн жокпуз. Жыпжылуу жүрдүк. Анан эми күн жылуу суукта жакшы экен деп чисем кымындап калсак, эртеси күнү баягы күнү ошол долбоордун аяктаган күнү күн аябай ысык болду. Жайдын күнүндөй ысык болду. Мына бүгүн деле ысык. Эште байкасаңар, бүгүн да ысык. Анан ысыкта ысыбайт экенсиң, суукта üşүбөйт экенсиң, ичинде баягы термосто бир калыпта жүрөт экенсиң. Элечек кийгендер көбөйдүбү апалар? Той топурга көп барып атам деп атасыз. Жок. Жок, Мына ушул элечек жумалыгы башталгандан бери деген тойго элечек менен барып жүрөм. Мына мен дагы бир курбум бар, Карабалаева Гүлкайыр деген экөөбүз чогуу катышып чогуу жүрдүк. Бүгүн ошо бошобой келе албай калчу жумуштарынан. Тойго бараттык чогуу, ушу бирок тойдо аябай жакшы кабыл алуу болду, бирок тойдон бизден башка эч кимди көргөн жокпуз. Жок, Жок. Азыр апалар чачын. Көчөдөгү тойго бардым, көчө менден башка эч ким болгон жок элечекчен. Элдер ойлоп тур, мага жар жарыткан арыз келген го деп. Жок, жар жарып беле, мен ошо той эсинин эжеси болчумун. Карындаш болчумун. Окшойт деп ойлоштур сизди. Ошондой деп ойлоп тур. Мисалы, билдиңер да элечектин тарыхын, мына айтып атасыңар, күнүмдүк жашоодо кийиш керек экен деп атасыз. Мына кыз турмушка чыктыбы, мына кийиш керек, милдеткен деген маанайда айтып атасыздар. Мындан аркы өзүңөрдүн сиңдиңерге, өзүңөрдүн жакындарыңарга кийгизип атасыңарбы? Долбоорго чейин да өзүмдүн элечегим бар болчу, ушу айжандан сатып алган мурун, ушу жаңы ачылганда. Ошол элечегим азыр эми баягы мурда билип билбей алгам да. Азыр кандай элечек ким кандай кийет экен. Ал элечегим ошол бир жашыраак келиндерге ылайыктуу элечек экен да. Анан мен 2 келиним бар. Ошо ойлоп койдум эмчи мындай. Бул элечегимди өзүм кийсем, айжандын белегин. Тиги элечегимди эмне келиндерим кийсе болот экен. Ошолорго кийгизем, Кудай буйрса. Бересиз? Берем. Келиңиз, суроо бар экен бизде. Элечек кийгенинде неме кыздардан кийсе болобу, неме такыя, ошондой долбоор кыздардан такыя кийип, узун көйнөк кийип чыкканбы же ушундай долбоор болгонбу же мындан кийин болобу? Кеп такыяны мына айжан эжеңер быйыл баштады го. Керек болсо мектеп формасы кылып кыздарга кийгизсек деп парламентке чейин сунуштап, коомчулукка көрсөтүп бир сыра кийгизип көрдү. Кеп такыяны кийиш керек, себеби кыздын белгиси бул кеп такыя. Мен силерди көрүп чындыгында толкунданып атам. Жакшы жарышат экен. Эже айткандай чын эле нур чачырап турат экен. Ушулга чейин кийип келер. Мындан кийин да кийесиңерби? Айжамал. Эгер өзүмдү айта турган болсом, мен 2017-жылы катышканда биринчи жолу элечекти ошондо кийип көрдүм да. Анан ошол биз Айчүрөк эже билет, Айжан эже бизге айткан жок деп, элечек силерге белек бойдон калат депчи. Анан биз акыркы жабылышка земине барганда маанайыбыз суз болуп эле, анан Айжан эже сурай берди, эмне болду баарыңарга деп элечи. Баарыңар эле жакшы катышып атпадыңар беле деп. Анан ошол жерден айтып калдык. Биз бүгүн элечегибизди беребиз, ошон үчүн бир аз маанайыбыз жок депчи. Анан эң аягында ошо элечек силерди белекке калат дегенде көпчүлүк айымдардын чынын айтыш керек, ыйлап ийген учурлар болду да. Ыйлап ушул мен элечекти кантип берем элечегимди деп ойлоп аттым эле депчи. Ошондуктан ошол күндөн баштап эле бул элечек мени менен жүрөт. Быйыл Айжан эже айтты, келгиле силерге алмаштырып берели деп кээ бир ошол катышуучуларга айтып атты да. Быйылкы элечекке алмаштырып берели деп, бирок бир жыл бою жаныңда жүргөн элечекти бериш кыйын экен. Мен мисалы бирөөгө кийип көрүүгө да берген жокмун да. Анткени мен курбу кызым менен бир жерге баратсак айтып калды, мен кийип көрөйүнчү кандай жарашат болду экен депчи. Мен айттым, сен кийип көрүү үчүн мен чечип
чечип калышым керек экен депчи, ошондон сен кийип көрбөй эле кой, мен чечпей эле коеюн дедим да. Кызганыч дагы болот экен. Ошол себептен ошол күндөн баштап мен мисалы өзүм насихат деген көрсөтүүгө алып барам. Кудайга шүгүр, баягы улуттук колоритте болгондуктан мен улуттук колоритте болгондуктан 4-күн сайын элечек кийип чыгам да. Көрсөтүүбүзгө келип маек куруп жаткан элечекчен айымдарга дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Элечек ден соолукка пайдалуу. Элечек баш ооруган, элечекти кийген адамдын башы ооруган эмес, суук тийген эмес дейт. Сиздер байкай алдыңыздарбы? Шамалда, ысыкта, суукта. Байкай алдык. Ошо эже айткандай эле 4 мезгилден көрдүк биз. Суукта жылуу болду, мындай баягы жылуу болду да, аябай. Ысыкта салкын болду. Маршруткадан дагы көчөдөн дагы айтышып атты, ысыган жоксуңбу, üşүгөн жоксуңбу деп. Биз үчүн билинген жок, суукта жылуу болот экен, ысыкта салкын болот экен. Учурда элечек Тажикстандагы Мургап кыргыздарында жана Памирлик кыргыздарда гана күнүмдүк жашоосунда колдонулат дейт. Ал эми биздин коомчулук элечекти күнүмдүк жашоодо дайыма колдоно алабы? Сиздер кийип турган элечекти колдонуш үчүн эмнесин өзгөртүү киргизиш керек экен дейт. Эмнесин анализдей алдыңыздар? Ар ким кийип көрүшү керек. А дегенде келиндер, турмушка чыккан келиндер кийип эле көрсө эле башка сезимдер жаралат экен. Башка бир сезим, эмнегедир жакшы сезимдер жаралат экен. Мен биринчи жолу катыштым бул проектке. Мен кийгенден кийин, анан 2-3 күндөн кийин ойлодум да, мен чындык айтканда билген жокмун элечек белекке калат дегендечи. Анын балдарым сурап калды, эмне максаттан мама ошол проектке катышып атасыңар? Эмне утайын деп атасызбы? Жок, утайын деген жокмун деп. Даже белекке каларын билген жокмун. Мен ошол элечекке колум тийип көрсүн, кандай экен деп ошол мындай сезим менен бардым да, элечекти кийгенден кийин негизи чечким келбей калды. Биздин элечек жумалыгын өткөн себеби биринчи максат ушул коомчулукка аялдардын элечек кийип жүрүүсүн даңазалап жеткирүү болсо, биз өзүбүз кайрадан элечекке кайрылуубуз болсо, экинчи бир себеби ушул элечекти эксперименталдык түрдө бир сынактан өткөзүү. Андыктан жана айтпадыкпы, былтыр 14 метр болчу. Быйыл болсо 10 метр, 8 метрге түшүптүр. Жылдан жылга адамдын башына кийгенде оорубагандай болуп, жеңил алып жүргөндөй болуп, кийгенде бир кирдебегендей кылып, мына биздин түстү көрдүңүз, өтө апапак эмес. Материалы лен, аба кирип турат, жеңил, ошентип бир ылайыктуу бир түрүн уламдан улам изилдеп атат. Эмне болуп кетпейби? Бурмаланып. Мисалы элечек ошентип жылдан ошентип өзгөрөт. Жок. Ошон үчүн баягы түпкү максатынан, түпкү тарыхынан чыкпай. Байке жана айтып калбады, байге сайыш керек сөзсүз деп. Жок, байге сайбаш керек менин оюмча. Аял өзүнүн аялдыгын сезгенде, анан кийин кийип баштайт да. Аял өзүнүн ордун билиш керек. Байге үчүн болгондо бир эле бирөө кийип калат. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Аял өзүн сезиш керек. Аял катары, эне катары. Ошондо анан ар бирибиз кийип баштайбыз. Бул сөз боюнча мен сиз менен талашпайм. Просто биринчи стимул болсун деген маанеде эле айттым. Определенный убакыттан кийин байгени алып деле койсо болот. Эл жаппай кийип баштаганда биринчи кийип алсын деп атпайсызбы? Казакстанда да ушундай болгон. Акындар айтышында алдында бир 4-5 киши дайым эле ушулар эле тегерегинде эле бола берген. А когда байге сайган убакта аябай көбөйүп, адамдын напсисине да алдырат да. Хотите вы не хотите, напсиге да алдырат. Ушул эгерде акча сайып ары бергенен кийин жаппай болгон кийип ала берет, анан түшүнгөндөн кийин уже ары карай кийип кете берет. Улакка, атка көңүл бурдук эле күлүккө. Байгелер сайып атат, мыкты улакчылар, чыгандестер, мыктылар чыгып атат. Ошол сыяктуу бизге да бул мындай мамлекет деңгээлде көңүл бурулуш керек да. Илгерки ата бабаларыбыз болсо элечекти боенбой эле кийишчи да. Эмнеге сиздер элечекти боенуп кийип жатасыздар? Аял өзү сулуу, бирок андан сулуу болгусу келет. Анан бирок элечек менен өтө боенгон деле жарашпайт. Бирок азыр биздин кыздар көп деле боенбой эле, эми анча-мынча аялга тийиштүү, мындай өзүнүн өн боюн түзөп жүргө, мындай ошо кандай обязывает элечек. Мындай аял деген өзү сөзү обязывает. Кел Жамал жапырып койчу. Негизи, ооба, туура айтасыз, туура байкадыңыз. Элечек көп аша чаап боенгонду жактырбайт экен да. Элечектин дагы өзүнүн бир өзү кийим тандайт экен элечек. Мукура кыргызды мисалы тура калып эртең мен ушул элечек деп туруп, анан кийимин кийип кете албайт экенсиң да. Мен элечек кийгенде калп айтпайын 3-4 жолу кайра чечинип кийингенге туура келет да. Анткени элечек кийим тандайт экен. Элечек
макияж тандайт экен да. Мисалы өтө кызыл кылып өзүңдү бояй албайсың дегендей. Бирок эми баягы мен көнүп калып турмун да, баягы эгер ата бабаларыбыз болсо элечекти элечекти кийип туруп боёнчу эмес да. Эмнеге сиздер ушул боёнуп Нукурагы кыз болбойсуздарбы? сиздер айтып жатпайсыздарбы, биз илгерки ата бабаларыбыздын жолун улап элечек кийип жатабыз деп. А илгери ата бабаларыбыз болсо элечек кийишкен, бирок боёнгон эмес да. Анан мен баракчама деле көрсөңөр болот, макияжсыз деле кийесиң, макияжсыз деле жүрөсүң. Бирок тилекке каршы аял киши, айым киши Нафсиденби? сулуу болгусу келет. А дегенде биринчи балдарына, жолдошуна жаккысы келет. Деги эле коомчулуктагы биздин жалпы айымдарга кайрылуу иретинде эмне дейсиздер? Мисалы биз азыр коомчулуктан ак элечек апаларды эмес, ак жоолукчан апаларды издеп табыш кыйын азыркы кездечи. Ошондуктан баягы эң биринчи баягы апаларды көрүп аркасындагы кыздар өсөт да эмичи. Алардын ак жоолук салынып турса, ак элечек кийип турса, албетте өзүнчө бир сүр пайда болот, өзүнчө сый урмат пайда болот. Жалпы айымдарга кайрылуу иретинде эмне дейсиздер? Көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиз, сизден баштайлы. Ошол элечек ошол аялдын ичиндеги түпкүрүндөгү канышасын сууруп чыгып, жанакынтип өзүңдү каныша сезип калат экенсиң. Анан оокатың өтө берет, жумушуңду кылып атабыз. Күнүгө саат жумуш жасап атабыз. Кийсе болот экен, ашка барсаң деле, тойго барсаң деле кийсе болот экен. Кийип жүрсөң, наоборот, көчөдө жүрсөң деле, мына жолдон өтүп баратсаң, жанакы светофордон өтөрдө кыл кирип турат. Мен өткөнгө болбойт. Бирок уналар токтоп, мен мага жол берет да, жол берет мага. Бул мындай ошол коомчулук элдер, даже ошо айдоочулар бирин-бири азыр көчөдө сыйлабаган айдоочулар ошо элечекчен аялды сыйлап, кызылга токтоп, жашылга токтоп өткөзүп анан кетип атат да. Бул өзү аялдардын ушундай элесине, ушундай образына бир муктаждык, суусагандык пайда болуп ошо өткөзүп атат да. Жалпы аялдар келсе, мне кажется, ошол сыйлоо, бирин-бири урматтоо өсөт. Элечек менин гардеробумда эмес, менин жүрөгүмдөн орун алды. Мен үчүн кут алып келди. Менин өзүмө болгон урматымды арттырды. Аялдык энелик даражамды сездирди. Ошондуктан ар бир эже сиңдиме, ар бир кыргыздын аял затына өзүмө каалаган эң мыкты, эң жакшы нерселерди каалаймын. Сиздер дагы элечек кийиңиздер, анан ак элечегиңиздер башыңыздардан түшпөсүн дейт элем. Жакшы. Элечек бул баягы исламда деле өлүмдү эскерип туруу жакшы бир тарбиялык мааниге эмеспи? Элечек баарыбызга белгилүү болгондой эле бул айымга кепин болуп болгон да. Анан ошондуктан элечекти күнүгө кийген сайын ушул эскерип турат экенсиң да. Ушул бүгүн мен чыгып аткан жериме жетемби же ушул башымдагы элечек мага кепин болуп калабы депчи. Анан ошол сыяктуу бул тарбиялык мааниси да өтө терең бир буюм экен да, мурас. Мен ушул айтып атпаймынбы, энелерибиз кандай гана акылдуу, кандай гана айымдар болгон депчи. Ошол сыяктуу ушул элечекти чындыгында биз өткөрүп беришибиз керек, бул унутта калбашы керек да. Мен ушул айжан эже менин коомумда ушундай элечекти көтөрүп чыкканына абдан мындай кубанычтамын. Анан ушул долбоорго кандайдыр бир салымымды кошуп атканына дагы мындай эми кубанычтамын да. Ошондуктан мындан ары мен ойлойм, элечек жумалыгына мындай участник, катышуучу катары катышпай калсам деле, ушул жумалык башталганда мен жыл сайын катышып турам деп айта алам да. Айжан эжеге жазбай деле, мен катышпайм деле, бирок кайсыл өрөөндө болбойн, кайсыл шаардын кайсыл жагында болбойн, мен өзүм демилге көтөрүп катышам да ошол элечек жумалыгынан. Албетте коомдук жайларда, кандайдыр бир жыйындарда элечек кийип барганга аракет жасайм. Мен көчөдө баратканда мен артыман келип бир апа токтотту мени. Чоң кыз, каяктан алдыңыз элечекти деди. Анан кийин мен карап калдым, эмне сурап атат экен деп ойлодум да. Ал айтып атпайбы, мен кызым жакында турмушка чыгып атат. Ошо себине элечек берейин деп атам деп. Негизи мен буну такыр ойлочу эмесмин. Ошол апа мага түрткү берди. Демек биз биякта элечек жумалыга катышкан кыз келиндер буйруса баарыбыз ошондон башташсак, ошондо элечек, ошондо чындык айтканда ошол ак элечек башыңан түшпөсүн деген мааниси ошондо болот. Менде 2 кызым бар, мен Кудайым буйруса элечекти ошо себине берем, Кудайым буйруса. Биринчиден бул Аллах тааланын буйругу аткарылат экен, бардык ауратың жабылат. Бага айтат го, эркек бузулса бир үй бүлө бузулат, бир аял бузулса бардык коом бузулат дегендей. Биз ошо элечек менен коомубузду сактай алат экенбиз да, аял затычы. Мен айтат элем, ошо элечек кийип коомубузду сактайлы деп. Жакшы.
жакшы. Баарыңыздар келип, жакшы бир маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Элечек жумалыгы 2018 долбоорунун катышуучулары жана жеңүүчүлөрү менен бүгүн биз элечектин коомдогу оорду күнүмдүк турмушта колдонулушу туурасында дагы маек курдук. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.